Даниэль Ажиев Instagram аркылуу Кыргызстандын элин мазактады. Ал мыйзам негизинде жоопко тартылышы керек деген талаптар менен бүгүн апрель революциясынын баатырлары АКПСте билдирүү жасашты. Даниэль Ажиев бүткүл улутка шек келтирди. Биз укук коргоо органдарынан анын жазаланышын суранабыз. Ошондой эле анын ыплас бизнесин ким калкалап жаткан болсо, аларды дагы жоопкерчиликке тартып, арам акчаларын алгандардын баардыгын жазалашсын дейт Таза коом бирикмесинен Баялы Төрөбеков. Анын айтымында Даниэль Ажиев 7 миллион сом жардамга бергенин бетине кармап учурдан пайдалангысы келип жатат. Бирок атайын эсепте андан бир дагы сом жок. Бул порно индустриядан тапкан арам акчасы менен өзүнүн атын чыгаргысы келип жатат. Даниэль Ажиев биздин далай кыздарды бузуп, өзүнүн ыплас бизнесинде иштетип жүргөн дейт Баялы Төрөбеков. Мындан бир нече күн мурда Ажиев кыргызстандыктарга кандай жардам көрсөтүп жаткан бир нече видео тасмасын Instagramга жүктөгөн. Кийин ал оозго алгыс сөздөр менен өзүнө жакпаган интернет колдонуучуларга жооп берип, коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кеч ал кармалганы белгилүү болду. Маалымат Булак Элдик Медиа. Түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкө чет мамлекеттер менен авиа каттамдарын токтотконун билдирди. Бул туурасында РИА Новости жазды. Туркиянын саламаттык сактоо министри Фахредин Коджанын билдиришинче, жума күндөгү маалымат боюнча өлкөдө бир суткада вирус жуктургандар 2000ден ашып, бейтаптардын жалпы саны 5698ге жетти. Ал эми коронавирустан 92 киши көз жумган. Бүгүн биз элдин саламаттыгы үчүн жаңы чараны кабыл алдык. Эл аралык авиа каттамдар толугу менен токтотулат. Шаар аралык каттоолор боюнча губернаторлордон уруксат алуу керек. Бул биринчи кезекте 30 ири шаарга тиешелүү. Компанияларда азыраак кызматкерлер иштеп турат. Биз үйдө бочолонуп отурууну улантышыбыз керек деген Эрдоган элге кайрылуусунда. Ал учурда өлкөдө 42 адам вирусту жеңип, 344 киши жандандыруу бөлүмүндө экенин кошумчалаган. Көп нерсеге тынчсыздануунун кажети жок. Бизде азык-түлүк, дары-дармек, тесттер, кол каптар, маскалар жетиштүү. Буларды өлкө өзү чыгарат эмеспи? Ошондой эле Туркияда жетиштүү санда жандандыруу бөлүмдөрү бар деген түрк лидери. Ушул тапта Туркияда массалык иш-чаралар токтотулуп, эл көп барган бир катар жайлар жабылган. Мындан сыркары 65 жаштан өткөндөргө үйдөн чыгууга тыюу салынган. Бельгияда мышык өзүнүн ээсинен коронавирус жуктуруп алды. Мындан улам Бельгия өкмөтү жарандарга кайрылып, жаныбарларды кармоодон мурда колду жууш керектигин эскертти. Вирусолог Стивен Ван Холт мындай факт биринчи жолу катталып жатканын жана мышыктын абалы күндөн күнгө оорлошуп баратканын кабарлады. Мышыктын ээсинен симптомдор табылгандан бир жумадан кийин жаныбарда дагы симптомдор пайда болду. Ич өтүү, кусуу жана дем алуунун оорлошусу. Окумуштуулар вирусту мышыктын заңынан табышкан. Негизи вирус жаныбардан адамга жукпайт. Бул жерде адамдан жаныбарга жукту, деди вирусолог. Бельгиянын азык-түлүк боюнча федералдык агенттиги үй жаныбарларын коргоо боюнча бир катар кеңештерди сунуштады. Буга чейин Гонконгдо 2 ит коронавирус жуктуруп алганы маалымдалган. Бирок бирөөсүндө дагы симптомдор болгон эмес. Маалымат Булак Элдик Медиа. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын мекемелеринде жана анын борбордук аппаратында, ошондой эле кызматкерлердин кызматтык бөлүмдөрүндө коронавирустун таралып кетпеш үчүн дезинфекциялоо боюнча иш-чаралар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Соттолгондордун уктоочу жайлары, ашкана жана кызматкерлердин бөлмөлөрү дайыма тартипке ылайык тазаланууда. Күн сайын ишке келген кызматкерлер жана ЖАМКнын аскер кызматкерлери, ошондой эле дени табы көтөрүлүп, ден соолугунда оору белгилери байкалган соттолуучулар атайын тепловизордун жардамы менен текшеришет. Бүгүнкү күндө мекемелерде абал туруктуу. Эске салсак, өлкөдө эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу буга чейин ЖАМКнын оперативдүү штабы аркылуу банжералорду жана тамак аштарды кабыл алуу чектелген. Ошондой эле соттолгондордун туугандары менен кезүүгө убактылуу тыюу салынган. Бирок учурда жабык жайларда кармалып жаткандар үчүн гигиеналык жана жуунуучу каражаттар, ошондой эле дары-дармектер чектөөсүз кабыл алынууда. Маалымат Булак Элдик Медиа. АКШ президенти экономиканы колдогон мыйзамга кол койду. АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус пандемиясына байланышкан кризистен улам улуттук экономиканы коргоо максатында бир катар чараларды көрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Мунун алдында Конгресстин өкүлдөр палатасы $2,2 триллион бөлүүнү жактырган. Мыйзам 3 апта ичинде бардык америкалык салык төлөөчүлөргө түз төлөмдөрдү жасоого жол берет.
$55 миллиард кризистен жабыр тарткан компанияларды колдоого бөлүнөт. $290 миллиард америкалык үй-бүлөлөргө бир жолку жөлөк пул катары берилет. 4 кишиден турган үй-бүлөгө $3000 чейин жетет. Ошондой эле чакан бизнеске да $350 миллиард нася түрүндө берилет. $100 миллиард да АКШнын саламаттык сактоо системасы жана медициналык мекемелери алмакчы. Бейшембиде АКШнын дүйнөдөгү коронавирус катталган өлкөлөрдүн сапашына чыкты. Ишембинин таңындагы маалыматка ылайык АКШда бул илдет 104 миңден ашуун кишиде табылды. 28 мартка карата Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 104кө жетти. Бул тууралуу чет элдик басмалар өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин берген маалыматына таянып жазып чыгышты. Акыркы маалыматтарга ылайык Өзбекстанда коронавирус илдети менен жабыркагандардын саны 16га көбөйгөн. Ага байланыштуу бүгүн 28 мартка карата өлкөдө 104 адам вирус жуктурганы аныкталган. Жаңы вирус менен катталгандардын басымдуу бөлүгү чет өлкөдөн учуп келген. Алар 26 март күнү Москвадан чардердик каттам менен Ташкентке учуп келишкен. Карантинге алынган 6 жаран Стамбул Ташкент каттам менен учуп келген 7 жаран жана алар менен байланышта болгон 3 жаран. Ошондой эле бир эркек вирустан каза болгону айтылат. Эске салсак, 27 март күнү Өзбекстанда коронавирус илдетин жуктурган алгачкы жаран каза болгону жазылган. Маалымат Блак Супер KG. Атайын кызмат жалган маалымат тараткандарды аныктоодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалган маалымат тараткан кезектеги жаранды аныктаганын маалымдады. Анда Оштогу Жапалак айылынын 41 жаштагы тургуну айылдан 2 киши коронавирус жуктуруп алган деп жалган маалыматты социалдык тармактар аркылуу жайылтканы айтылат. Атайын кызмат кармалган тургун жалган маалымат берген үчүн элден кечирим сураганын маалымдады. УКМК ушул күндөрү коронавируска байланыштуу ушак такталбаган маалымат тараткандарды аныктап жатат. Буга чейин бир нече киши кармалып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Атайын кызмат жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертти. Кыргызстанда коронавируска каршы атайын эсепке түшкөн акчанын жалпы суммасы 27 мартка карата 49,520,447 сомду түздү. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Эсеп илдетке каршы күрөш иштерин жүргүзүүгө жеке жана юридикалык жактардан ыктыярдуу төлөмдөрдү жана кайтарымсыз каражаттарды кабыл алуу үчүн ачылган. Кыргызстанда 27 мартка карата COVID-19 вирусу жуккан 58 адам аныкталды. Алар Бишкек шаарынын Ош, Жалбат, Баткен областарынын ооруканаларында дарыланууда. Дарыгерлердин жакындарынан даттануулар көп болуп жатат. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев айрым жарандардан медицина кызматкерлеринин жарандарынан ар кандай даттануулар көп экенин белгилеп, алардын иш үчүн зарыл бардык шарт түзүлүшү керектигин билдирди. Медицина кызматкерлери бир жерден экинчи жакка жөө барбай, транспорт менен камсыздалышы керек. Медицина кызматкерлеринин транспорт менен камсыз кылуу жоопкерчилиги, алардын кыймылынын маршруттарын түзүү ар бир медициналык мекеменин башкы дарыгерине жүктөлгөн. Бирок алар бул иштерди жасаганын көрүп турабыз, деди Абылгазиев. Өкмөт башчы тез аранын ичинде илдетти жуктуруп алгандар менен байланышта болгондорду издеп, санын тактоо керек экенин белгиледи. Ал эми азык-түлүк, күнүмдүк керектөө товарлары жана дары-дармектер менен камсыздап жаткан ишкерлер туш болгон көйгөйлөрдү чечүүнү тапшырды. Жеке ишкер ассоциациясынын мурдагы жетекчиси Темирбек Ажыкулов азык-түлүк ташыган ишкерлер постторду өтө албай жатканын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал эми социалдык тармактарда жумуштан үйүнө, үйүнөн жумушка жөө барып жаткан дарыгерлер жөнүндө жазып жатышат. Маалымат Баг Азаттык. Японияда күчү 4,9 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 28 мартта Япониянын түндүгүндө күчү 4,9 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар жазып чыгышты. Маалыматта жер титирөөнүн очогу Тынч океанындагы Хонсю жана Хоккайдо деген аралдардын ортосунда 60 чакырым тереңдикке болгону айтылат. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыктан каза тапкандар жана жабыркагандар жок. Маалымат Блак Супер KG. COVID-19 чалдыккандардын саны 105 миңге чукулдады. Кошмо Штаттарда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 105 миңге чукулдап, Италия менен Кытайдан ашты. Оору эң көп катталган Нью-Йорктун ооруканалары бейтаптары толду. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык 28 марттын таңына карата
829 учур аныкталды. АКШда жаңы вируска кабылгандардын саны Италияга салыштырмалуу 20 миңге көбөйдү. COVID-19 вирусу чыккан Кытайда бул көрсөткүч 82 миңдин тегерегинде. 28 марттын таңындагы маалыматка караганда АКШда коронавирустан 1711 киши көз жумду. Дүйнөдө бул көрсөткүч 27373 деп белгиленди. Маалымат Булак Азаттык.